Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахтың жардамы менен ашуру каваит фи таскиятин нафс, жүрөктү тазалоонун же нафсини тазалоонун 10 эрежеси аттуу китепти уланта беребиз. Бүгүн экинчи сабак өткөнкү сабакта деген китеп тууралуу китептин киришүүсүн окуган болчубуз. Жана китептин автору тууралуу Шейх Абдыразак Али Бадыр тууралуу кичине айтып кеткен болчубуз. Кичине маалымат, анын өмүр баяны тууралуу, ал кайдан илим алган, анын шейхтери ким болгон, ошол тууралуу айткан болчубуз өткөнкү сабакта. Анан киришүү тууралуу дагы бул теманын маанилүүлүгү тууралуу, жүрөктү тазалоонун, нафсини тазалоонун кыскача аят хадистерди келтирип кеткен болчубуз. Эми бүгүн болсо ошол эрежелерге кирип баштайбыз. Эрежелерге киребиз. Эми айткан болчубуз, бул теманы түшүнүш үчүн, ушул жүрөктү тазалаш үчүн же нафсини тазалаш үчүн 10 эреже бар деген. Шейх айткан 10 эреже бар. Ошол 10 эреже аркылуу ошол адам өзүнүн жүрөгүн же нафсин тазалай алса болот да. Эми бул 10 эреженин биринчиси, шейх айтат, ал-каидатул ула, биринчи эреже ат-таухиду аслу ма тузакку бихин нуфус. Таухид бул жүрөктү тазалоонун негизи дейт. Жүрөктү тазалоонун негизи. Эми таухид деген эмне? Таухид деген ошол исламдын эң биринчи түркү болгон ла иляха иллаллах. Ошол ла иляха иллаллах бул ушу жүрөктү тазалоонун негизи болуп эсептелет. Же болбосо таухид башкача айтканда Аллахты жалгыздоо, же болбосо Аллах таала тууралуу болгон илим, же болбосо Аллах тааланын ибадаттарда жалгыздоо. Ушунун баары жүрөктү тазалоонун, нафсини тазалоонун эң биринчи негизи болот. Анан шейх айтат: "Инна таухида хуа ал-гаяту аллати мин ажлиха халакана Аллаху азза ва жалла." Таухид, ушул ла иляха иллаллах, бул максат дейт да. Бул максат үчүн бизди Аллах таала жараткан дейт. Таухид үчүн, ла иляха иллаллах үчүн, Аллахтын жалгыздыгы, Аллахты биз ибадаттарда жалгыздап жүрүш үчүн Аллах таала бизди жараткан. Аллах таала айткандай дейт: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир гана жалгыз өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым дейт Аллах таала. Аллах таала эмнеге жараткан экен? Бизди жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылышыбыз үчүн. Ошо таухид үчүн бизди жараткан. Ошондой эле бул таухид, ла иляха иллаллах, бардык пайгамбарлар жана элчилердин даватынын максаты болгон. Элчилер жана пайгамбарлар эмнеге жөнөтүлгөн деп сурасак, эмне үчүн жөнөтүлгөн экен? Ушул ла иляха иллаллахка чакырыш үчүн, таухидке, Аллахтын жалгыздыгына чакырыш үчүн алар жөнөтүлгөн. Аллах таала Кур'анда айтат: "Ва лакад ба'асна фи кулли умматин расулан ан я'будуллаха ва яжтанибут тагут." Биз ар бир үммөткө элчилерди жөнөттүк дейт Аллах таала. Ар бир үммөткө элчилерди жөнөттүк. Эмне максатта дейт? Аллахка ибадат кылгыла деген буйрук менен, Аллахка ибадат кылгыла жана тагуттан, Аллахтан башка ибадат кылынчу баардык нерселерден сак болгула деген максат менен жөнөттүк дейт. Ошондой эле айта кетчү нерсе, таухид бул Кур'андын түшүрүлүшүнүн себеби. Кур'ан эмнеге түшүрүлгөн десек, деп сурап берсе, мисалы эмне деп айтабыз? Биз ошо таухидти иш жүзүнө ашырыш үчүн, ла иляха иллаллахты карманып жүрүш үчүн Кур'ан түшүрүлгөн. Анткени Аллах таала Кур'анда айтат: "Алиф лам ра китабун ухкимат аяту сумма фуссилат мин ладун хакимун хабир алла та'буду иллаллах." Алиф лам ра дейт, бул китеп, анын аяттары анык баяндалган жана даанышман кабардардан толук түшүндүрүлүү дейт. Ал эмне үчүн дейт? Эмне себеп, эмне максатта? Алла та'буду иллаллах дейт. Андан башка эч кимге силер сыйынбашыңар үчүн дейт. Жалгыз гана Аллахтын өзүнө ибадат кылышыңар үчүн. Ошондой эле таухид, ла иляха иллаллах, Аллахтын жалгыздыгы, бул эмне? Инсандын исламга киришине болгон эң биринчи буйругу, эң биринчи важиби, эң биринчи милдет. Адам исламга кириш үчүн бул эмне? Таухидти карманыш керек. Ошо ла иляха иллаллах күбөлүгүн айтуу менен адам мусулман болот, исламга кирет. Ошондой эле исламга чакырып жаткан адамдар, даватчылар эң биринчи ушул таухидке чакырыш керек адамдарды. Адамдарга исламды үйрөтүп жатканда же исламга адамдарды чакырып жатканда эмнеге чакырыш керек? Эң биринчи ушул таухидке чакырыш керек. Жана адамдарды үйрөтүп жатканда дагы эң биринчи таухидти үйрөтүш керек. Бул тууралуу Бухариде келген хадисте, имам аль-Бухаринин сахих жыйнагында келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабал аттуу сахабага аны Йеменге жөнөтүп жатканда айткан: "Иннака тaqaddamu ala qawmin min ahli kitab." Сен чынында ахлул китапка барасың деген. Йемендеги ахлул китаптарга, бул иудейлер жана христиандар. Айтат: "Фалякун аввала ма тадуум иля ай ювахидуллах." Жана аларга барып, сен эң биринчи аларга чакырган нерсең бул Аллахты жалгыздоо болсун дейт. Аллахты жалгыздоого аларды чакырган деген. Аллахты жалгыздоого биринчи чакырган деген. Анан эгерде ал нерселер сага баш ээ турган болсо, анда аларга кабарлаң, бир сутканын ичинде Аллах таала аларга 5 мал намазды парз кылды деп. Демек, дават эмнеден башталат экен? Намаздан башталбайт. Же бир арак ичпегиле, же башка нерселерден тыюудан башталбайт. Эмнеден башталат? Аллахты жалгыздагыла. Аллах тааладан башка эч кимге ибадат кылбагыла деген, ушул нерседен башталат дават. Жана бул теманын биздин ушул китебибиз менен бул теманын эмне байланышы бар? Таухид айтып жатабыз, бул жүрөк тазалоонун негизи деп атабыз. Эми кандайча бул жүрөк тазалоонун негизи болот? Аллах таала Кур'анда ким деген эгерде өзүнүн нафсисин таухид менен тазалабаган болсо, аларга катуу азап бар деп коркуткан. Ким эгерде жүрөктөрүн, өзүнүн нафсилерин таухид менен тазалабаган болсо, аларга катуу азап дайындалган экендиги тууралуу Аллах таала катуу азап тууралуу коркуткан да. Аллах таала айтат Кур'анда: "Вавайлул лил мушрикин."
мушриктерге бале болсын, мушриктерге тозок болсын дейт. Аллазина ла ю'туна заката ва хум бил ахирати кафирун. Алар ошол зекет бербейт дейт. Мааниси зекет бербейт деген сөз біз өткөнкү сабакта айткан болчук. Закат деген ушул жүрөк тазалоо деген сөз. Тазалоо. Алар тазаланышпайт дейт. Алар тазаланышпайт жана алар акыретке капыр дейт. Акыретке капырлык кылышат дейт. Акыретке ишенишпейт, ыйман келтиришпейт дейт. Мына Ибн Таймия тафсир, бул аяттын тафсиринде айткан: "Hi at-tawhid wal iman alladhi bihi yuzakkil qalb" дейт. Бул аятта айтылып жаткан нерсе дейт. Бул тавхид дейт. Аллахтын жалгыздыгы жана ыйман дейт. Ошол аркылуу жүрөк тазалана турган дейт. Ыйман жана жүрөк тавхид аркылуу эмне дейт? Ибн Таймия айтат, жүрөк тазаланат дейт. Жүрөк тазаланат. Жана ушул эмне дейт? Бул ла иляха иллаллахтын мааниси ушул. Ла иляха иллаллахтын мааниси ушул. Ва хаза аслу ма тузакку бихил qalb дейт. Тузакку бихил qulub. Жана ушул негиз аркылуу жүрөктөр тазаланат дейт. Анан Ибн Кайымдын айткан сөзү бар. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد. Көбүнчө тафсир алымдары, салафтардан болгон көбүнчө тафсир алымдары булар айткан бул аятта айтылып жаткан нерсе бул тавхид. Бул тавхид тууралуу, Аллахтын жалгыздыгы тууралуу айтылып жатат дейт. Ва шахадату ла иляха иллаллах. Жана ла иляха иллаллах көлүк тууралуу айтылып жатат дейт. Вал иман аллази бихи юзаккил qalb. Жана ыйман тууралуу айтылып жатат дейт. Жүрөк тазалана турган, ошол аркылуу жүрөк тазалана турган ыйман тууралуу сөз болуп жатат дейт. Ва хуа аслу кулли закатин ва нама. Анткени бардык тазалоонун, бардык таза болуунун, адам жакшы болуусунун бардык нерсенин себеби бул эмне дейт? Бул тавхид. Бул тавхид. Демек тавхид менен эмнекен жүрөктөр тазаланат. Напсилер тазалоонун, напсинин таза болуунун негизи, эң башкы, эң биринчи негизи бул тавхид. Эми мунун карама каршылыгы эмне? Ширк. Ширк, Аллахка шерик кошуу. Исламдагы эң чоң күнөө, Исламдагы эң чоң күнөө. Тавхид жүрөктү тазалоонун эң башкы негизи болгондон кийин ширк болсо жүрөктү булгай турган эң чоң негиз болот. Эң башкы жүрөктү буза турган нерсе бул эмне? Жүрөктү өлтүрө турган, жүрөктү ушундай бузуп өлтүрүп сала турган нерсе эмнекен? Бул ширк. Анткени эмне? Ширк деген бардык соопчулук иштерди жок кылат. Билесиз, ширк адам эгерде ширк кыла турган болсо, бардык соопчулук иштердин баары күйүп кетет. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ва лaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи Мухаммад пайгамбарга кайрылып айтып атат. Сага вахий кылынган дейт. Сага айтылган. Жана сага чейинкилерге да айтылган эле, эгерде ширк кыла турсаң, дейт, сен ширк кылган болсоң дейт, Аллахка шерик кошсоң, кылган амалдардын баарысы күйүп кетет эле дейт. Кылган амалдардын баарысы жок болуп кетет эле дейт. Жана сөзсүз сен зыян тартуучулардан болуп калат элең дейт. Балиллага фабут ва кум минаш шакирин. Тескерисинче жалгыз Аллахка ибадат кылгының жана шүгүр келтирүүчүлөрдөн бол дейт. Эми бул башка аятта дагы Аллах Таала 18 пайгамбардын атын атап өткөн соң айтат: "Ва ла вашраку ла хабута манхум ма кану ямалун." Эгерде алар ширк кылганда дейт, алардын кылган амалдарын баарысы күйүп кетет эле дейт. Аллах Таала кимге айтып жатат? Аллахтын элчиси пайгамбарга Мухаммадка саллаллаху алейхи вассалам ага айтып атат. Жана башка пайгамбарларга да айтылган дейт. Жана башка аятта 18 пайгамбардын атын атап өтүп айтып атат. Алар ширк кылышса, же пайгамбар салам айтат: "Сен ширк кылсаң, кылган ибадаттарың баары күйүп кетет эле" дейт. Эми кандай гана ибадаттары бар эле да алардынчы? Кандай гана көптөгөн соопчулук иштери бар эле? Канча адамдардын исламга келишине себепкер болушкан. Ошо дават кылып жүрүп, ислам жеткизип жүрүп, Аллах Таала адамдарды чакырып жүрүп, кандай гана кыйынчылыктарды өткөрүшкөн. Ошо соопчулук иштердин баарысында эмне дейт? Ошонун баарысына карабай дагы Аллах Таала ширк кылсаң баарысы күйүп кетет эле дейт да, субханалла. Эчтеке пайдалуу албай калат элең дейт. Эми биз өзүбүз үчүн эмнени айтабыз анда? Эгерде Аллах Таала пайгамбарлар ушинтип айтып аткандан кийин мындай мисал келтиребиз да. Мисалы элестетсеңер, бир адам мисалы 80 жыл жашады деп коелу, 60 жыл жашады деп коелу. Өмүр бою намаз окуп жүрдү. Өмүр бою 5 мал намазды жамаат менен калтырбай окуп жүрдү. Эртең менен туруп суукта дарат алып, барып кыйналып дарат алып жүрдү. Дарат алып намазга барып жүрдү, алыс болсо дагы мечитке. Жамаат менен анан кыйналып орозого кармап жүрдү, орозолорун калтырбай. Нафил ибадаттары да бар мүмкүн. Нафил орозолор өзүнүн муктаждыгына карабай башкаларга садака берип жүрдү. Туганчылык мамилелерди бекемдеп жүрдү. Кандай гана соопчулук иштери бар? Бирок ошолор менен бирге ширк кылып жүрдү. Ошолор менен бирге Аллахка шерик келтирип жүрдү да. Эмне болот? Ошо кылган ибадаттардын баарысы күйүп кетет да. Кыяматта барганда, Аллах Тааланын барып жолукканда, ошол ибадаттардын эң муктаж болуп турган ошо абалда эч бир пайда албай калат да ибадаттардан, субханалла. Аллах Таала баарыбызды алыс кылган болсун, субханалла. Кандай гана чоң жоготуу да. Жана бул күнөө эң чоң күнөө, биздин ислам динибизде эң чоң күнөө. Ибн Масудтан келген хадисте Ибн Масуд пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураганда: "Аю замби азам индаллах?" Аллахтын алдында болгон эң чоң күнөө кайсы дегенде айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Антажаля лиллахи нитан ва хуа халакака" деген. Аллах сени жаратып турса, сен ага башка бирөөнү теңдеш кылганың деген да. Аллах сени жараткан болсо, сен башка бирөөнү ага теңдеш кылганың. Субханалла. Ушул эң чоң күнөө деп айткан. Исламда биз динибизде адамдардан сурайсың да. Эң чоң күнөө эмне десең, эмне дейт? Арак ичүү дейт, киши өлтүрүү дейт, ата-энеге баш ийбей коюу дейт. Башка нерселер дейт. Ширкти эч ким эстебейт да, субханалла. Бул эмне? Шайтан адаштырып койгон да биздечи. Ширкти жөнөкөй күнөө кылып көрсөтүп койгон да.
Адам ширктик кандай бир жөнөкөй эле күнөө, жана башында жана мурдуна чымын койгондой сыяктуу эле да, бүт айдап койгондой сыяктуу. Ошо адамдардын көзүндө ширк жөнөкөй көрүнүп калган себептүү анан ширкке түшүп калышат да, субханалла. Же башка бирөө ширк кылып атса аны кайтарбайт, ширк кылып атканчы. Башка бирөө арак ичип кетсе, кетишке барып ага насаат кылышат. Болгон аракеттерин жумшашат да, аны токтотконгочу. Ширк кылып жүрсө, көз алдында жакындары мисалы гороскоп көрүп жүрсө, же арбактарга кайрылып жүрсө, тумар таанып жүрсө, аны эчтеке бир кандай проблема катары көрбөйт да. Жана чымын койгондой эле, айдап койгондой эле, ошондой эле сыяктуу болуп калган да, субханалла. Бирок исламда эң чоң күнөө да, эң чоң күнөө. Киши өлтүрүүдөн дагы, угурлуктан дагы, зынадан дагы, башка күнөөнүн баарысынан эң чоң күнөө, эң улуу күнөө да, субханалла. Окуя бар да, шейх ан-Нажинин окуясы бар го, жана бир ошо Китабут Таухид деген китеби бар, шейх ошол Аллах тааланын ошо ла иляха иллаллах тууралуу Китабут Таухид деген жазган китеби бар. Анан ал ошол шейх Китабут Таухидти кайра окуп өтө беришкен да, өзүнүн шакирттерине. Окуп бүтөт дагы, окуп бүткөн соң бүтүрүп туруп эле кайра окуп баштайт экен. Ошо ширкти баяндай турган, ширктин түрлөрүн баяндай турган китеп да. Анан окуп бүткөндөн кийин эле кайра баштай берсе, анан шакирттер тажап кетиптир да. Тажап кетип анан кел устаз, башка китепти окуп өтпөйлү дептир да. Башка китеп өтпөй десе, анан тиги шейх болсо кичине капаланып, анан макул, анда эртең жолугалы деп, анан эртеси келип анан айтат да. Жаңылык уктыңарбы дейт да, жаңылык уктыңарбы дейт. Кошуна айылда дейт. Бирөө деген өзүнүн энеси менен жатып алыптыр дейт да, субханалла. Өз энеси менен жыныстык катнаш кылып жатып алыптыр дейт, аузубилля. Десе субханалла, аузубилля деп баары теңдеп дейт да. Кандай гана чоң күнөө, кандай гана элдер бузулду, андай аргайсыз нерсени айтышат да. Айтат, жок, бирок такташ керек дейт. Анан эртеси келип туруп айтат, жок, андай болбоптур дейт. Андай болуптур. Жөн эле бирөө ошо бир үйгө киргенде дейт. Ошол жакта үйдөгү жиндерге арнап деген бир токту союп коюптур дейт да. Десе, алхамдулилlah, анчалык деле чоң күнөө эмес. Ушундай сыяктуу да мындай реакция кылышыптыр да. Дегенден айтат да, анда биз кайра китепти ачкылай, эчтеке түшүнбөптүрсүңөр дейт да. Китабут Таухид. Эмне карасаңар, биринчи күнөө канчалык оор күнөө да. Кандай гана пласт нерсе да, кандай чоң күнөө да. Ошону адам кылган болсо дагы, аны бир эмес, 100 жолу, 1000 жолу кылган болсо дагы экинчи күнөө менен тең келбейт да. Аллахтан башка бирөө курмандык чалуу, бул эмне? Бул ширк. Аллахтын акысын бузуу. Аллах таала эч качан кечирбеген күнөө, ислам дүйнөсүндө эң чоң күнөө, эң улуу күнөө. Биринчи күнөө канчалык оор болгон болсо дагы экинчи күнөө менен тең келбейт да, субханалла. Жана бул жалгыз Аллах таала кечирбеген күнөө. Биз айтабыз, Аллах таала мээримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү айтып жүрөбүз. Ошонун баарысына карабай эмне? Аллах таала жалгыз бир күнөөнү кечирбейм деп айткан да. Ушуну адам түшүнгөн болсо эле, ага жетиштүү болот эле да. Ошо ширкти, таухидти үйрөнүп башташ үчүнчү. Не, бул Аллах таала кечирбеген күнөө. Аллах таала Кур'анда айтат: "Инналлаха ла яғфиру юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Чынында Аллах таала ширк кылганды кечирбейт, ширкти кечирбейт, бирок андан башка күнөөнүн баарысын кимге кааласа кечирет дейт да. Аллах таала ширкти кечирбейт дейт. Бирок мунун мааниси, эгер ширк кылып жүрүп адам тобо кылбай өлүп кеткен болсо да, бул дүйнөдөн. Ал эми адам тобо кыла турган болсо, Аллах таалага кайтып ширкти таштай турган болсо, Аллах таала бардык күнөөнүн баарын кечирет. Инналлаха яғфиру зунуба жамиан деп Аллах таала Кур'анда айтат. Чынында Аллах таала бардык күнөөлөрдү кечирет деген да. Жана ким ширк кыла турган болсо, Аллахтан башка бирөөгө шерикти кошо турган болсо, эмне болот? Ага бейишке баруу арам болот. Болуп калат. Субханалла. Жана бара турган жери тозок болот. Аны эч качан ал жактан чыкпайт да. Бейишке баруу арам болуп калат да, субханалла. Кандай гана чоң жоготуу да. Аллах таала Кур'анда айтат: "Иннаху ма юшрик биллахи факат харрамаллаху алейхил жанна." Чынында ким Аллахка шерик кошо турган болсо, кимде ширк кыла турган болсо дейт, Аллахка шерик кошсо, ага бейиш арам болот дейт. Ага бейиш арам болду дейт. Ва уннар, жана анын бара турган жери тозок дейт. Жана анын бара турган жери от болот дейт. Ва ма ли залимина мин ансар, жана андай залымдарга эч кандай жардамчылар болбойт дейт. Демек, качан эгерде адам таухидти иш жүзүнө ашыра турган болсо, ошол аркылуу толук жүрөгүн тазалай алат. Толук өзүнүн напсисин, жана жүрөгүн ошол таухидти иш жүзүнө ашыруу менен болот да. Жана ким эгерде ширктен толук алыс болуп таухидти иш жүзүнө ашыра турган болсо, ал адам туура жолдо болот. Толук хидаятты табат. Жана аманчылыкта болот. Тынчтыкта жана аманчылыкта болот да. Туура жол бул дүйнөдө да болот, аркы дүйнөдө да туура жол болот. Аманчылык, тынчтыкта бул дүйнөдө болот, аркы дүйнөдө да аманчылыкта болот. Бул дүйнөдө туура жолдо деген, бул дүйнөдө туура динде, исламда жүрө алат да, таухидтин негизинде. Аркы дүйнөдө туура жолдо деген мааниси бейишке туура жол болот агачы. Бейишке баруусу жеңил болот. Бул дүйнөдө аманчылык, тынчтык болот дегенде, бул дүйнөдө ар кандай адашуулардан, ар кандай апат, балелерден аман сак болот дагы, аркы дүйнөдө азаптардан сак болот. Аллах таала бул тууралуу айткан: "Ва далил аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулм, улайка лахум амну ва хум мухтадун." Ким иман келтирип, иманына зулумдукту аралаштырбаса дейт. Бул аят тууралуу, зулумдук тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан, эмне деген ширк деген. Ким иман келтирип, анан кийин ширк кылбаса дейт. Ким иман келтирип туруп ширк кылбаса, эмне дейт? Алар аманчылыкта болот дейт. Алар тынчтык болот, жана алар туура жолдо болот дейт.
Мааниси тафсир эмне дедик? Бул дүйнөдө жана акыретте дагы. Жана качан эмне дедик? Качан пенде баардык ибадаттарын жалгыз Аллахка арнап, Аллахта баардык ширктин түрлөрүнөн алыс боло турган болсо, мына ушул жүрөктүн тазалоосунун эң башкы негизи болот. Эң башкы негизи. Анткени мына жүрөктү буза турган эң башкы нерседен алыс болгон болот да. Качан адам кайсы бир ширк иштерине түшүп кала турган болсо, ширктин түрлөрүнө, анда ошол аркылуу эмне болот? Ошол жүрөгүн булгап салган болот да. Напсисин булгап салган болот. Демек эмне экен? Адамдын жүрөгү таза болбойт качан адам таухидти карманбаса. Жүрөктү тазалоо бул эмне аркылуу? Бир гана таухидти кармануу менен. Жана адамдар айтып жүрөт, мен жүрөгүм таза дейт. Адам эгер жүрөгү таза болбосо, эмне кылыш керек? Эң биринчи ирет таухидти карманыш керек. Эң биринчи ирет ширктен алыс болуш керек да. Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо менен, жана баардык амалдарда Аллах Таалага ардаган амалдарында ихластуулук менен, ошол аркылуу анан таухидти карманып, анан адам жүрөгү таза болот. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Аля иллахи динул халис". Чыныгы калыс дин жалгыз гана Аллахка танык деген да. Жалгыз Аллахка танык. Баардык ширктин түрлөрүнөн, ширктен жана анын баардык түрлөрүнөн, ага алып бара турган баардык жолдордон адам алыс болуу менен гана жүрөгүн тазалай алат да. Жана Ибрахим алейхиссалам, Ибрахим пайгамбар Аллах Тааланын сүйүктүүсү, Аллах Тааланын досу болгон. Ошол Ибрахим алейхиссалам Аллах Таалага мындай дуа менен кайрылып жүрчү, айтып жүрчү: "Важдум дивамани аннабудал аснам". Мени жана менин урпактарымды бутпарастарга сыйынып кетүүдөн алыс кылың деген. Идалдарга, башка кудайларга сыйынып кетүүдөн мени жана менин балдарымды алыс кылың деп Ибрахим алейхиссалам дуа кылып жүрчү. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзү дагы айтып жүргөн, сахабаларына үйрөтүп жүргөн дуа бар: "Аллаху минни аузу бика ан ушрика бика шейъан ва ана алам ва астагфирука лима алам". Аллах Таала, мен сага билип ширк кылуудан мени алыс кылыңның дейт. Жана мен билбей кылган нерселеримди менен кечир деген да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү Аллах Таалага кайрылып жатканда мени ширктен сакта деп. Ибрахим алейхиссалам ал дагы ошол таухидти кармаганда, ла иляха иллаллах кармагандардан имамы болгон, жол башчысы болгон, ошол Аллах Таалага дуа менен кайрылып, мени балдарымды сакта деп, ширктен сакта деп дуа кайрылып жаткандан кийин, демек биз андан беш бетер биз сурашыбыз керек да Аллах Тааладан. Кийин алымдар, илгери салафтар алымдардан айткандар болгон: Ибрахимден кийин ким өзүн мен ширктен сак калдым деп ойлошу мүмкүн дейт да. Ибрахим өзү үчүн коркуп аткандан кийин. Демек тескерисин айтабыз да, ким эгерде ширктен коркпосо, демек ошол адам ширкке түшүп калышы мүмкүн. Ким ширкке мен түшүп калбайм деп же Аллах Тааланын жардамын сурабай жүргөн болсо, демек ошол адам эң биринчи ирет ширкке түшүп калышы мүмкүн да. Демек ширктин коркунучун түшүнгөн болсок, мына бул жакта биз канчалык деңгээлде ширктин коркунучун түшүндүк же түшүнгөн жокпуз, өзүбүздү сынап көрсөк болот да. Кантип сынап көрө алабыз? Өзүбүзгө сурай берели да. Мен Аллах Тааладан сурап жүрөмбү, дуа кайрылып, Аллах Таалага кайрылып жүрөмбү, Аллах Таала мени ширктен сакта деп. Эгерде биз дуа менен кайрылып жүргөн болсок, анда альхамдулилла, анда ширктин кандай коркунучун, ла иляха иллаллахтын маанилүүлүгүн кандай бир деңгээлде түшүнгөн экенбиз. Эгерде өмүрүбүздө андай бир да жолу сурабай жүргөн болсок, оюбузга да келбесе ал нерсе, демек биз ла иляха иллаллахты түшүнө элек экенбиз да. Исламдын эң биринчи түркүн түшүнө элекпиз да. Ширктин коркунучун дагы биле элек экенбиз да, субханалла. Эми ширктен кантип сак боло алабыз? Эң улуу күнөө. Ширктен кантип сак боло алабыз? Бир эле ошо ширкти үйрөнүү жолу менен да. Ошо ширкти үйрөнсөк, ал эмне ширк? Ширк деген эмне? Ошону үйрөнсөк гана андан сак боло алабыз да. Анткени эмнеден сактанышты арабтарда айтылган сөз бар. Кейфа яттaqi man la yadri ma yattaqi дейт да. Эмнеден сактанышты билбеген адам кантип андан сак боло алат дейт. Адам эмнеден сактаныш экенин билбесе, кантип андан сак боло алат? Мисалы, көп эле адамдан сурайсың да, таухид деген жакшыбы дейт, ла иляха иллаллах деген жакшыбы десең, жакшы дейт. Ширк деген жаманбы десе, ширк жаман дейт. Анан сурайсың, ошо ла иляха иллаллах деген эмне десең, билбейм дейт. Ширк деген эмне десең, билбейм дейт да. Андан сурай бересиз да, мүмкүн сен ошол өзүң айтып аткан жаман деп жүргөн, эң чоң күнөө деп айтып аткан ширк, сен аны айтып жүрөсүң. Сен ал эмне экенин билбесең, мүмкүн сен ошону кылып жүргөндүрсүң, билбегендиктен да. Ошондон эмне экен? Ширктен сак болгон жолу бул ошо ширкти үйрөнүү жолу менен болот да. Эми ширк деген эмне? Ширк бул ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арноо. Биздин шариятыбызда, динибизде эмне ибадат деп аталган болсо, ошону Аллахтан башка бирөөгө арнаган болсо, ошол ширк болуп аталат. Мисалы, Аллахтан башка бирөөгө бирөө дуа менен кайрылса, дуа менен кимге кайрылышы мүмкүн? Мисалы, пайгамбарларга кайрылышат, таква пенделерге кайрылышат, же периштелерге кайрылышат. Мисалы, жакында Аяз атага кайрылышат. Бул кандай гана Аллахтан башка кимге гана болбосун? Же мисалы, аурияларга, бир ата-бабаларына, арбактарга, дөтөгө, кимдин баарына кайрылбасын, Аллахтан башка бирөө. Дуа менен кайрылбасын, эмне болот? Ошо ширк болот. Анткени дуа бул ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Дуа хуа ибада" дейт. Дуа бул ибадат дейт. Ошол дуа менен Аллахтан башка бирөөгө, дуаны башка Аллахтан башка бирөөгө ардаган болсо, ошо ла иляха иллаллахты бузган болот. Ла иляха иллаллахтын мааниси эмне? Аллахтан башка сыйынып татыктуу зат жок. Мен жалгыз Аллахка сыйынамын, Аллахтан башка эч кимге сыйынбаймын деген бөлүк да. Айтып жүрөсү, ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз сага ибадат кыламын, жалгыз сенден жардам сураймын дейт. Деп ушуну айтып жүрүшөт дагы, барат да Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылышат дагы. Аллахтан башка бирөө ибадаттарын ашат. Же мисалы дагы ибадаттын түрлөрүнөн бул курмандык чалуу, мал союу, Аллахтан башка бирөөгө арнап туруп.
ошого таазим көрсөтүп, ошого бир жакындашыш үчүн адам курмандык сала турган болсо, эмне болот? Ошол кылган иши ширк болот. Чоң ширк кылган болот, ошол аркылуу адам динден чыгат. Хадисте келген, бир адам дейт, бир чымын аркылуу, чымын үчүн бейишке кирди дейт. Башка адам болсо бир чымын үчүн тозокко кирди дейт да. Анан кандайча дейт да? Кандайча бул Аллахтын элчиси дегенде айтканда, бир коом болгон дейт да, бир эл болгон. Ошолордун айылынан өтүп бараткан адамдарды дейт, өткөрчү эмес да, качан алар ошол өздөрү кудай болгондо, ошо кудайына бир нерсени курмандык чалмайынча, мал союп, ошо арнап ибадат кылмайынча дальше өткөзүшү эмес дейт да, андан арыч айылынан өткөзүшү эмес дейт. Анан экөө кетип баратканда бирөөнү кармап туруп айткан дейт, курмандык чал дейт да. Десе айтат, менде эч нерсе жок дейт. Анда чымын болсо дагы сой деген да. Анан чымынды арнап ошо ибадат кылып, арнап курмандык кылып коет дагы. Анан ал өлгөндөн кийин анан тозокко кирет дейт. Жана башка адамды кармап туруп айтат, курмандык чал десе айтат, мен Аллахтан башка эч кимге курмандык чалбайм дейт. Десе анын башын кыйып салышат, анан ал бейишке кирди дейт да. Ал бейишке кирди дейт да, субханалла. Ошондой эле ибадаттардан мисалы таваккул, тобокел кылуу, таянуу. Аллахтан башка бирөөгө таянган болбойт. Ишенип, таваккул кылып. Мисалы эмнелерге таянышат? Тумарларга таянышат. Тумарды илип алат дагы ошол мени сактайт дейт да. Ошол мени сактайт деп ишенет. Мына ушундай бир эмне дешкен, Аллах сактайт, Аллах өзү сактайт. Ал тумар өзүн сактай албаган тумар кантип сени сактайт? Аны үсүп салсаң, ал өзүн сактай албайт да, субханалла. Ошондой эле мисалы хауф, коркуу. Аллахтан корккондой сыяктуу башка бирөөдөн адам корко турган болсо, бул дагы ширк. Мисалы ырым-жырымдардан коркушат. Ырым-жырымдар. Эч кандай себепсиз эле коркуу да. Мисалы адам жырткычтан корксо, же бийиктиктен корксо, же ушундай бир нерседен корко турган болсо, бул ширк эмес. Анткени мындай нерсе менен Аллахтан коркпойт адам. Мына хофу сир деп коет да шариатта. Бир жашыруун коркуу. Ушундай коркуу менен Аллахтан башка бирөөдөн корко турган болсо, бул ширк. Мисалы ырым-жырымдар ушуга окшош. Же мисалы бир кандай бир адамдардын бир ибадат кылып жүргөн бир заттарынан коркушат. Мисалы алардын ошо күмбөзүнө барганда бир кандай бир жүрөгүндө бир коркуу болот да. Ошондой эле арража, үмүт кылуу. Аллахтан башка бир нерседен үмүт кылса адам, бир кандай бир кудайлардан. Бул жакта да кандай, жанагындай бир таштарды алып келип алышат үйгө, бир бака же бир Будданын эстигин алып келип алышат да, үйгө алып келип коюп коюшат дагы, ушул аркылуу бизге байлык келет деп үмүт кылышат. Бул дагы ширк. Үмүт кылуу да ширк. Ошондой эле Аллахтан башка бирөөгө адам сажда кылса, рүкүү кылса, жүгүнсө, ушунун баары тең эмне ширк. Анткени сажда кылуу, рүкүү кылуу бул гана бир гана Аллахтын акысы. Ошондой эле адам айтып кеттик, тумар таганса, же тумар сыяктуу эмнени илбесе, мисалы бүркүттүн тырмагы, карышкынын тиши ошол сактайт деп, же бир ракушкалар болобу, эмненин баары ушундай бир нерселерди адам мени бир баледен сактайт, көз түйүүдөн сактайт деп эле турган болсо, мунун баары ширк. Ошондой эле төлгөчүгө баруу, адам төлгөчүгө барса, аны кайыпты билет деп. Кайыпты билүүчү Аллах таала. Төлгөчүгө барса, бир көз ачыктарга барса, бул аркылуу эмне болот? Адам динден чыгат, эгер ишене турган болсо. Ошондой эле гороскоптор, жылдыз төлгөө, ушунун баары тең булар дагы ширктер, ширктин түрлөрү. Ошондой эле сыйкырчыга баруу, сыйкырчыга ишенүү. Эми эмнелерге сыйынышат адамдар? Таштарга сыйынышат, бактарга сыйынышат. Мына жана тумар, же бир нерсени илип алса, же үйүнө алып келип жана коюп койгон бака, же бир жанагы бак, жана бар го, байлыктын акчасы багы дейт да, байлыктын дарагы дейт. Мына ошол нерсе жанагы бака менен, ошол байлыктын акчасы деген бак, ошол нерселер бак менен ташка сыйынуу болбогондочу, анда бак менен ташка сыйынуу деген эмне анда? Ошол да бак менен ташка сыйынуу деген ошол нерсе да. Үйгө алып келип коюшат дагы, бул байлык алып келет дейт, бир жакшылык алып келет дейт. Мына ушул нерсе, мына бак менен ташка сыйынуу. Ошондой эле тоолорго сыйынышат, мазарларга сыйынышат. Мазарларга бир чүпүрөктөрдү байлайт да, бир кандай бир жакшылык болот экен деп. Же күмбөздөргө сыйынышат, бир кандай бир маркумдардын күмбөздөрүнө барып сөйкөнүп бир береке алуу максатында, эстеликтерге, ушундай башка нерселер. Же жиндерге сыйынышат, жиндерге арнап ибадаттарды кылышат. Же пайгамбарларга, мисалы Исага, христиандар Исага сыйынышат, же мисалы кээ бир адашкандар бар, мусулман дегендер бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дуа менен кайрылышат дагы, андан шифаат тилешет. Абу Хурайра радыйаллаху анху келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда, ким ошол эң бактылуу адам дейт, сенин шафаатыңа ээ боло турган эң бактылуу ошол адам ким дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан эмес, менден ким сураса деген жок да. Ким менден шафаатты тилесе, мен ошол шафаатка ээ болот деп айткан жок. Айтат, ман кала ла иляха иллаллаху халисан мин калби. Ким ла иляха иллаллахты чын жүрөктөн айткан болсо, мына ошол дейт да. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи шафаатына жетет да. Булар тескерисинче кайра шафааттан кургалып атышат. Ошондой эле бир аулияларга сыйынгандар бар. Бул дагы ширктер. Же периштелерге, башка нерселер. Эң башкысы эмне? Бул тууралуу өзүнчө сабактар бар, китептер бар. Эң башкысы адам үйрөнүш керек, көңүл буруш керек. Бул тууралуу адам илим алуу менен гана анан ширктен сак болот. Эми биздин китебибиз менен мунун эмне байланышы бар дедик теманын? Мына ушул ширк эң башкы жүрөктү буза турган нерсе. Адам эгерде жүрөк тазалоо боюнча болуп биздин темаларыбыз. Адам эгерде жүрөгүн таза болуусун каалай турган болсо, анда эмне кылыш керек? Эң биринчи ирет ширктен алыс болуш керек.
адам ширктен алыс болбосо башка нерсенин баарын себептерин баарын кылган болсо дагы жүрөгү тазаланбайт. Эң башкы жүрөктү буза турган, жүрөктү өлтүрө турган нерсе бул ширк. Анткени бул эң биринчи адамды тозокко алып бара турган нерсе. Эң биринчи тозокко алып бара турган нерсе. Эми Аллах таала баарыбызды мындан алыс кылган болсун. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.